Ырайымдуу жараткандын аты менен, мактоо кебин айтабыз кенен, ааламдардын мырзасына тынчтык тилеп, сөз баштаймын сүнөт болгон салам менен. Уч кыйырсыз көгүлтүр асман тарткан, астына кучагы кең жер жараткан, мактоо болсун Роббиге ортолорун, көрктөндүрүп табигатын кубулжуткан. Жаратылыш кооздугун сыйкыр сырын, мөлтүр суусун токой черин тоо жарын, жаратканга төгөнгөс мактоо сана, берген үчүн өзгөчөлөп кыргыз калкын. Чынында жетибизде жети дубан, ар биринде өзгөчөлүк камтылынган, бардык жерге өзүнчө салам айтып, сый көргөзүп урматтап таазим кылам. Ассаламу алейкум ош элибиз, сиздерге салам айтып кут тилейбиз. Ошумдун 3000 жылдык тарыхы бар, шаар чулганган Сулайман белеси бар, көрктүгү Бишкектейли эң ажайып, көп элдерди камтыган ордолуу шаар. Сөзгө жумшак ийкемдүү кары жашы, жүздөрүнүн көркүн ачат калың кашы, тамакты да түрлөнтүп мыкты жасайт, тандыр самсы буруксуган өзгөн ашы. Ассаламу алейкум ысык көлгө, ошондой эле андан келген өкүлдөргө. Жашайсыңар кыргыздын берметинде, көлдөй жер жок бүтүндөй жер бетинде, бүт кайгыңды унутуп магдырайсың, отурганда толкундуу көл четинде. Жайгашкан кыргызымдын бийиктиги, чокусу көк тиреген жеңишпиги, туристтерди тартып турат лыжа база, тилдери жытаңкыган форелдери. Эс алуунун борбору берекелүү, эли дагы жери дагы кең пейилдүү, сезимдери ысык көлдүн толкунундай, сөздөрү курч, тилдери так намус көйлүү. Ассаламу алейкум нарын элге, кол шилтейбиз нарындан келгендерге. Ичи элдүү сырты тоолуу накта кыргыз, ичкендери шарап эмес нактагымыз. Нарын суусу электр тогу менен бүтүндөй кыргыз жерин кылат камсыз. Ак мөңгүлүү асказоонун курчоосунда, аркар кулжа байырлаган кыр тоосунда, наркың менен салтың бирдей кармап келген нарындыктар кыргыздын кылкоосунда. Жетим тооң бар ичи байлык кенге толгон, жири басман бүркүттөрүң белге конгон, мезгилдердин ичинен эң ажайып, кышы соонун аяз басып дене тоңгон. Ассаламу алейкум баткен элге, кол көтөрөм Баткенден келгендерге. Эрме чөлдүү болса дагы Баткен жери, эмгектенип чаржашпайт бүтүн эли, мээнетин көрүп алып эске келет кыргыз беги Разаковдун элеси. Эстен кетпейт ак сөзү баары билген, жүрөктөргө насаат болуп сиңип кеткен. Мен ак болсом, сен ак болсоң коом ак болот, эскерип амал кылат бүткүл Баткен. Кыргызстандын эң сейрек айгүлгүлү, ошондой эле көмүркени кан сүлүктү, жараткан өзгөчөлөп бул аймакка, берип турго эң таттуу өрүктөрдү. Ассаламу алейкум талас элим, таазим этип табайын сөздүн эбин. Чынында келбейт менин талашкым, элиң кыйын жериң сонун таластын. Башка жердин көлүкени бар болсо, күмбөзү бар сенде баатыр манастын. Ышыбайсың, октой күйүп жанасың, фасоль менен жаныңды да багасың. Эринбейсиң ар жумуштун эбин таап, эмгектенип адал оокат табасың. Духуң менен рухуң бийик таласың, дүңгүрөтүп спорт менен аласың. Кызыл чоктой жүрөгүндө жалыны бар, сенден көрөм нагыз эркек баласың. Ассаламу алейкум Жалалабадка, жана дагы андан келген куттуу калкка. Элиң сонун, жериң сонун Жалалабад, өнүккөнсүң үйдү салып жалаң кабат. Токойлуусуң жалаң жанга камтылган, бүт жагынан кооздук сага артылган. Сары челек коругу бар өзүңдө, барган адам улам сайын тартылган. Сенден чыккан кыргызымдын чыгаандары, анын бири эң таанымал Чубак ажы. Бүткүл элди илим менен суугардыго, тарыхта алтын арип болуп калды. Ассаламу алейкум чүй элиме, таазим сенин татынакай жериңе. Берекелүү Сары Өзөн жериңер бар, орусчаны так сүйлөгөн элиңер бар. Кулачыңды кенен ачып эли жерге, мамлекеттик борбору Бишкеги бар. Тарыхты камтып алган буранаңар, зоболосу көккө жеткен мунараңар, айланага көрк берип курчап турган баатырлардын элеси таш балбалдар. Шаарга бай негизинен чүй жергеси, эң нурлуусу кайсы шаар билесизби? Кызык болсо эшитиңиз айталы, ал деген кара балта нурдун ээси. Ойлонсоңуз эмне үчүн кара балта? Сөзү чугун таштайлы ачык айта, себеби борборунда орун алган Имам Азам жана мечит нур атында. Дал ошол жаркыраган нур мечитте, Рамазанда ушул бейпил куттуу кечте, алдыңарда ырым окуп мен турамын, жараткандан аруу үмүт ак тилекте. О жараткан, биз окуган таравихти кабыл кылып жаадыргын берекеңди, Рамазандын бул кечине жеткиргендей, кадыр түнгө амана сен жеткир бизди. Амин.